Анан ушул коррупция менен күрөшүү боюнча билдирүү жасаганыңызда бир экинчи этабы бир катуу боло турганын эскертип өттүңүз. Ошол эле учурда балам болобу, дос тууганым болобу ага карап отурбаймын деп айттыңыз да. Анан коомчулукта дагы айтып атышат, айрым пикирлер бар. Бул жерде эмнени айткысы келди? Балким кимдир бирөөгө коңгуроо кагыш кылдыбы Ташиев деген дагы сөздөр айтылып атат. Туура, мен тууган уругума да коңгуроо кылып атамын. Эми билесиздер, бийликте отургандан кийин ар түрдүү тууган урук чыгат. Кыргызда ушундай эле көп. Бийликке келдиң, тууган уругуң көбөйүп кетет. Бала чакаң, бир туугандарың, досторуң тияк баарына кагыш кылып атам. Эгер кимдир бирөө менин жакындарымдан, мен мына азыр биринчи жолу айтып атамын сиздерге. Комитетте деле мен чогулуш өткүзөм да. Комитетте бизде бир чоң актовый зал бар, бир 500 адам отурат. Ошолордун алдында мына азыр айтсам ал эч ким мени калп деп айта албайт. Ошолор чогултуп турган мен айтам. Эгерде менин кайсыл бир тууганым, жакындарым кылмыш кыла турган болсо, коркпостон жоопкерчиликке тарткыла деп атам. Тарткыла. Так, өзүңөр тарта албай, өзүңөр коркуп же кой, ушинтип айтып койду элдин көзүнчө, анан кийин эртең бизди да куугунуктабасын дей турган болсоңор, мага алып келгиле деп атам. Мага алып келип бергиле, мен жоопкерчиликке тартайын. То есть мамлекеттин кызыкчылыгы дегенде бүгүнкү күндө мен үчүн мындай тууган уруктун мааниси азайды да. Мен мындай тагдырга туш келем деп өзүм деле ойлогон эмес элем. Бирок ушул тагдырга туш келдим. Бүгүнкү күндө мен тууган дебестен, жакыным дебестен, алысым дебестен бир гана максатта мамлекеттин гана кызыкчылыгын колдошум керек болуп калды да. Башка айлам жок. Менин башка жолум жок. Ушул жол менен же аягына чейин чыгып, жакшы адам болуп чыгып кетем, же ушул жолум менен аягына чейин барып, жаман адам болуп чыгып кетем. Бирөө гана, башка жол жок.